Дыйканчылыгында чакан дыйкан ферма чарбалары басымдуу. Негизги азык-түлүк эгини шалы. Өлкө күрүчкө болгон өз муктаждыгын толук камсыз кылат. Шалы 1 миллион гектар жерге эгилет. Шалынын мезгили муссондук жаан-чачындуу июлдун аягы сентябрдын башталышына туура келгендиктен шалы балдары сууга толгуча июлдун ортосуна чейин ал жерлерге арпа, буудай, ошондой эле жашылча өстүрүп алышат. Кайрак жерлердин дагы басымдуу бөлүгүнөн жылына 2 жолу түшүм алынат. Алгач арпа, чанда буудай эгилип, алар жыйналып алынгандан кийин шалы, таару, жүгөрү, буурчак өстүрүлөт. Май өсүмдүктөрү кунжут, жер жаңгак, техникалык өсүмдүктөр тамеки, пахта, бардык жеринде жашылча, картошка, мандарин, шабдалы, алмурут, алма жана башкалар өстүрүлөт. 겨울철 조건에서도 보시는 것처럼 이렇게 조소들이 잘 자라고 있을 뿐 아니라 우유 생산도 중단 없이 진행되고 있습니다. Айыл чарбасынын эң тез өнүгүп жаткан тармагы мал чарбасы. Алардын 2580 миңи уй, 587 миңи эчки, 22 миң жылкы, 121 миң тоок жана жөжө, 8600 миң өрдөк багылат. Арычылык да өнүккөн. Экспорт үчүн токой коз карындары менен каштан мөмөсү жыйналат. 농장에서는 오래 들어와서도 모든 보존마다의 질 좋은 고름을 Балык уулоо өлкөнүн экономикасынын маанилүү тармагы. Калктын тамак ашындагы жаныбар белоктору көбүнчөсү балык жана моллюска продукталарына туура келет. Тамак аштарында витаминге жана микроэлементтерге бай деңиз балырлары кеңири пайдаланылат. Аларды көбүнчө балыр, вакама, нори, хинзаки, моллюска, креветка жана башкалар түзөт. Корея ашканасын бул азык-түлүктөрсүз элестетүү мүмкүн эмес. Самара Халилова, Тилек Адинабеков, Позитив программасы. 우리는 우리 실종에 맞게끔 윤총을 키워가지고 그걸 초기목으로 썼는데